Арбаңыздар туғандар, сіздерді жадаткыр баягы эле Шакир. Кеп сөз маданияты жөнүндө болсун. Кусунду деген сөздүн маанисине келели. Адатта кыргызды сөз баккан эл дейбиз. Сөздү байыртан урматтап келген эл десек, Садыр Жапаровдун ууруларды кустурам деп атканына маани бердикпи? Эч ким буга реакция да кылган жок. Садыр Жапаровдун тегерегиндеги акыл кошчулары дагы, кеңешчилери дагы бир мындай сөз баккан, ой баккан адам барбы жокпу? Ал өзү түрмөдөн чыгып келип оозуна келгенде оттоп атат, бирок ошондо дагы жанынан бирөө: "Эй, кагылайын, сен көлдүн кулунусуң, көлдөн нечендеген улуу манасчылар чыккан, улуу тилчилер чыккан, кыргыз тилинин адабий нормасы ошол көл менен нарын тараптан ошол сөз кору менен топтолгонун эмнеге эскертишпейт? Бул кыргыз тили ушунчалык эле куурап калды беле. Урлардын акчасын кайра казынага кайтаруу же төлөтүү, кыргыз тили ушунчалык бечели абалдабы? Көпчүлүгү анын фанаттары анын кыргызча сайраганына алакан чаап атат. Бирок албетте ниети жакшы. Урларды кустурам дегени. Бирок кустурам дегендин өзү бюджетти кусундуга толтурабы, элге кусунду жалатабы? Сөз маданияты деген бар. Сөз маданиятын ошол журт башкара турган, эл башкара турган дымагы бар. Садыр Жапаровдун ушуну колдонуп атканы эмне үчүн бир кыргыздын бир мындай кулагына орой угулбайт, же мындай жагымдуубу? Кусунду менен бир шилекейди салыштырып көрөлүчү. Ошону деги эле шилекейди жалоого мүмкүнбү? Кусундуну андан бетер да. Андыктан кыргыз тилдин кадырына доо кетирген мындай сөздү ошол тегерегиндеги акыл кошчулары мындай эскертип айта жүрсө, анан биз куру барабан дүңкүлдөп үнү катуу чыккан себеби анын ичи көңдөй. Урлардын буга чейинки тоногон акчаларды мамлекеттин казынасынан уурдалган акчанын баары мамлекеттин казынасын каалагандай тээп киргендердин баарынын акчасын казынага кайтаруу дегенди бул кусунду деп каяка барбасын интервью берсе дагы эл менен болгон жолугушууларда жалындуу сүйлөп атат. Ошол жерден бир аксакал чыгып: "Бай айланайын, кусундуга бизди тойгузасыңбы? Кусунду деген сөздүн ордуна бир алмаштыра турган башка кудурети жокпу?" Андыктан кыргыз эли биз мындан ары дагы президенттикке ат салышка чыккан эр азаматтардын ар биринин ошол тил тузак салып турабыз. Кимиси ушундай одоно катачылыкты кетирсе, биз дагы Рухеш ТВ каналына катталып койгондорго күнүгө болбосо дагы жумасына бир маани берип туралы. Себеби өзүн сыйлабаган эл ушуга келет. Биз өзүбүздү сыйласак, ар кимдин тилине, акыл чөйчөгүнө маани берели. Анан жөн эле курулай күпүлдөгөндөрдүн айткан дегени менен ээрчип удургуп кете берсек, наркыңды да жоготосуң кыргыз, тил кудуретиңди да жоготосуң. Андыктан Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Эмки тил тузакка чейин саламатта калыңыздар.